Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда ушу базардын тегерегинде Советский көчөнү билебиз. Советский көчөсү 132 жайгашкан. Ушул 22 сотукта жайгашкан үй сатка чыгып жатат. Баасына көңүл бура алып, баасын башында айта кетели. Баасы $87,000 сурап жатышат. Экранда тамдын ээсинин номери турат 701 93 0001. Мен силерге дрон аркылуу да чагылдырып берип атам. Азыркы учурда КамАЗдардын питагы болгон жактан көбүнчө заезд ушул жактан киресиздер. Мына өзүңүздөргө чагылдырып берип атам. Бияга аэропорт. Советский көчөдөн да кире турган көчө бар. Мына Кудай буйрса келип калдык. Бисмилла деп кирели. Киргенде эле мына ишиналдын баардыгы ушундай кенен. Бул тарабына кетебиз. Бул тарабына кеткенде бул оң тарапта эки бокс бар. Бул бокстун ичинде азыркы учурда устачылык жана башка сварочный работа десек болот. Көп жумуштар болуп жаткан учур. Бизнестен ар кандай түрүнү пайдалансаңыздар болот бул жакта. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта эки бокс жайгашкан. Туугандарына үйгө келип калдык. Оң тарапта үй, сол тарапта жакшы стилде салынган, размери 4x13 болгон летний кухня, очоккана жана жайында эс алуучу ушундай чакан времянка десек болот жайгашкан. Мына силерге азыр ичин тартып берейин. Бул тарабында чоң зал, айнектери да аябай чоң экен, күнгөй бет, ичи жылуу. Жана бул тарабында очоккана жайгашкан. Очоккананы да көрүп атабыз, аябай кооз кыштар менен коюлган экен. Рашевка кылынып, аябай бетке жакшы берилген экен. Ишиналдардын баардыгы асфальттанган, кенен. Азыр мен силерге үйдүн ичинде тартып берем, Кудай буйрса. Өзүңүздөр көргөндөр бронированный эшик. Бул тараптан киргенде бул жер холл, бут чечер жер. Бул тарабына киргенде эле санузел жайгашкан. Бул жерде ванна, туалет, душ, унитаз, бүт бардыгы бар экен. Азыр мен силерге ичинде кирип тартып көрсөтүп берейин. Бул тарабында душевой, ичинин бардыгы кафелденген, отоплениясына чейин кирген. Эң негизгиси бул жерде дагы үйдүн ичинде киргенде эле туалети бар экен. Сыртка чыгыштын кажети жок. Бул тарапка киргенде холл. Бул жерден холлдон биринчи эле бөлмөгө кирели. Бул жер уктоочу бөлмө, спальня. Родительский спальня десек да болот. Айнектерин көрүп атабыз, туугандар. Айнектердин баардыгы кенен, отоплениясы трехфазка. Ар бир комнатада батареялар бар. Бул жерге киргенде бул жерде гостевой холл. Үйдүн ичинин баары мыкты жасалган экен. Бул жерде шкафтарды көрүп атабыз. Дуалдын ичине кирип кетиптир, мебелдин баардыгы. Сыртка чыгып, көп орунду ээлебейт. Бул жагы зал экен. Өзүнчө бир чоң зал, мыкты эмеректер менен коюлган. Бул жактын ичинин баардыгы ремонт болгон экен, аябай жакшы ремонт болуптур. Эң негизгиси мага бул үйдүн тазалыгы, ауразы аябай жакты. Өзүңүздөр көргөндөй, айнектердин баардыгы чоң, күнгөй бет, жылуу. Аябай жакшы экен, туугандар. Залдан чыгып, бул тарапка киргенде бул жакта да чоң гостевой комната десек жаңылышпайм, жакшы комната бар экен. Натяжной потолок, отопительный батарея, бүт баардыгы бар. Эшиктердин баардыгы да мыкты жыгач эшиктер экен. Бул тарапта да душ, туалет жайгашкан экен, туугандар, жакшы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Почти үйдүн ичинде эки туалет, эки душ. Мындайча айтканда мыкты условиясы менен экен. Азыр мен силерге бул бөлмөдөн чыгып, өйдөңкү комнатадагы залды да тартып берем. Эң негизгиси конок тосуучу бөлмө, чоң зал ушул жерде жайгашкан. Ичинин баардыгы мыкты жасалгалар менен жасалган. Обой, натяжной потолок, жакшы мыкты люстралар коюлган экен. Менимче
баасы кымбат эмес, аябай ыңгайлуу баа экен. Андыктан сөзсүз түрдө бул видео менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Тамдын эси номерин да бир ирет кайталап кетейин: 0701 93 0001. Мына туугандар, кухняга келип калдык. Бул жерде отопление трехфазка плюс от жаксаңыздар да болот. Мына бул жакта кухонный гарнитур бүт бардыгы жайгашкан. Үйдүн ичи азыркы учурда аябай жылуу экен. Бул жакта да өзүнчө дагы бир комната бар экен. Бул жерде үйдө картошка, алма жана башка сакталуучу көп нерселерди, зимний заготовка болгон салаттарды сактаса болот экен. Кыскасы туугандар, мен сиздерге колумдан келишинче тартып бердим. Бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эки чыгышка чейин сак саламатыңыздар.